Өлкөдө билим берүү советтик система менен батыштын кошулмасында калып, так бир нукка түшпөй жаткандыктан кесипке ээ жаштар өз адистиги боюнча иштебей, каражат табуунун айласын издөдө. Анда 5 жыл убакыт коротуунун кереги бар беле деген суроонун айланасында өткөн талкууда адистер рынок шартына жараша кесип тандоо керек деп эсептейт. Базар экономикасынын талабына кандайдыр бир мындай бийик деңгээлдеги кандай десем бир коммуникативдик кеңеш дейбизби, ошол жер жогорку окуу жайдын өкүлдөрү болсун, мамлекеттик орган өкүлдөрү болсун, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө жаштар иштей турган бизнес ассоциациялардын ким жумуш бере алат камсыз кылып атат элди. Мына ошолордун дагы катышуусу менен, коомчулуктун катышуусу менен, эксперттер дейбизби, катышуусу менен бир кеңеш болуп туруп, ошол алдын ала бир программалар иштесе да. Кадрларды даярдоодо биринчи кезекте коомго керектүү адистерди аныктап алган жакшы. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлердин тажрыйбасын жогорулатуу үчүн тынымсыз жаңыланып туруу талап кылынат. Мындан улам бүтүрүүчүлөр заман агымына жараша суроо талап күч болгон кесипкөйлөргө басым жасоо жолдору талкууланды. Биз мисалы мамлекеттик кызматта иштедик, анан азыр чыгып балдар менен өзүбүз чогулап мамлекетке жардам бере алат экенбиз. Сөз менен эмес, иш менен кылсак болот экен деп азыр мына бүгүн ошо 2 долбоорубуз бар, ишке ашырылды. Чаткалда 5 мектепти кошуп койдук Бишкек менен. Бүгүнкү күндө мына февралда окутуулар буюрса башталат. Азыркы тапта миңдеген жарандар жумушсуздардын катарына катталганы менен арасында жогорку жана орто кесиптин ээлери көп. Адистер муну өз кесиби боюнча киреше табуу аларды канааттандырбай тургандыгы менен түшүндүрдү. Азыр кандай гана кесип болбосун, жарандар жетиштүү каражат табуу жагын көздөй тургандыгы талашсыз. Биздин министрликтин ошо жерлердеги бөлүмдөрүндө 75 миңге жакын жаран ошол жумушсуздук боюнча каттоодо турат. Ал эми тилекке каршы ошонун дээрлик пайызы, мындайча айта кетсем 85% бул билими жок жарандар. Орто билим берүүдөн кийин кесип тандоодо жаңылбаш үчүн алдыдагы 10 жылдыкта керектүү болгон адистикке басым жасоо долбоору керек. Андан сырткары билим алуу акчага келип такалгандыктан адистер жакшы окуп, бирок каражаты тартыш болгондорго жеңилдик болмоюнча жаштар күнүмдүк каражат тапкан багытты тандап кете бере тургандыгын айтышат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.